Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Кайрадан өлкөнүн башкы маалыматтык телеканалы назарыңыздарга түз эфирде сунуштайт. Быйыл 2006 жылы бекитилген Бишкектин башкы планынын мөөнөтү аяктап барат. 20 жылга эсептелген документ Борбор калааны өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктаган. Ал бизге эмне берди? Эми болсо мэрия шаардыктарга жаңы 2050 жылга чейинки Бишкектин башкы планын иштеп чыгуу боюнча аракетте. Бул багытта биз Бишкек шаарынын мэринин орун басары Азамат Кадыровду түз эфирге чакырып маек куралы деп турабыз. Азамат Кадырович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Студияга кош келдиңиз. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 2006 жылдын 21 ноябрында бекитилген Бишкектин азыр мөөнөтү аяктап бараткан, ушул 25 жылга чейин бекитилген 20 жыл мөөнөттөгү планы аяктап баратат. Быйылкы жылдын эсеби менен биз оболу ушул 2006 жылдагы план шаарга эмне берди? Анткени мурдагы документ өзүңүз билесиз, таптакыр башка шартта кабыл алынган. А кезде расмий түрдө шаардагы калктын саны 1 миллионго да жеткен эмес. Аянты болсо азыркыдан 3 эсе кичинекей эле. Азыр андан башка өзгөрдү цифрлар. Биз ушул 20 жылдын ичиндеги документке шайкеш калааны мындай өнүктүрүп өстүрө алдыкпы? Саламатсыздарбы. Башкы ген план 2006 жылга кабыл алынган. Азыркы биз бүгүнкү күндө иштеп жаткан ген план аякта эми толук 100% аткарылды дегенден алыспыз. Биякта деген негизги ген планда жол куруу көргөзүлгөн. Бүт шаардын өнүгүшү боюнча кайсы багытта өнүгүш керек, кандай өнүгүш керек, бул негизги ген планда бир гана жана сүрөт, картина жагы эмес, биякта бул стратегиялык документ болгондо байланыштуу бүт илимий изилдөөнү жүргүзүлүп камтылат. Келечектеги мисалы 20-23 жылга шаар кандай багытта өнүгөт, калктын саны канча болот, унаанын саны канча болот, кандай муктаждыктар болот, канча социалдык объект болуш керек, кандай жолдор салыныш керек, кандай көпүрлөр салыныш керек, ошонун баары көргөзүлгөн. 2006 жылга кабыл алынган ген планда дагы ал нерсенин баары көргөзүлгөн, бирок толук кандуу реализацияга ишке ашкан жок. Мына акыркы жылдары эле биз мынакей быйыл, былтыр жол куруу иштерин жүргүзүп жатабыз. Жолдорду кеңейтүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Биякта деген бул ошо ген планда көргөзүлгөн. Дагы толугураак маалымат берип кетсем, негизи 1971 жылы Фрунзе шаарынын ген планы бекитилген. 1981 жылы Бишкек шаарынын жол өнүгүшү схемасы бекитилген. Ошол жол өнүгүшү схемасында жанагы эл арасында талкуулуп жаткан кызыл сызыктар боюнча аябай талкуулуп кетпеди, ошол жакта көргөзүлгөн. Бул 2006 жылкы ген планда дагы ошол эле 71 жана 81 жылкы кабыл алынган документтерге ылайык ошол негиз менен калган. Биз акыркы жылдары ошону негиз кылып өнүгүүнү баштаганбыз. Мынакей мисалы айтып кетсем, бул Курманжан көчөсү, биякта деген эгерде жолдун нугу 3 полоса, 4 полоса болсо, биз 6 полосага чейин кеңейтип, андан сырткары тротуарларды, велодорогалардын баарын, жолдордун баарын куруу иштерин жүргүзүп жатабыз. Дагы айтып кетсем, бул жана Калинин көчөсү. Калинин көчөсү, мынакей Жибек жолу менен Калинин көчөсү бул мурун Лебединовка айылына карачы, бирок былтыр шаарга кошулган, бирок ошол башкы ген планда шаардын тегерегинде жайгашкан айыл аймактарда каралган өнүгүшү дагы перспективасында. Биз ошонун негизинде быйыл мынакей ошол жердин мындай курулушка болуп калган жерди кеңейтип, 4 нуктуу жол салып жатабыз. Бул дагы ошол ген пландардын бир реализациясы болуп эсептелет. Демек, мындан 20 жыл мурун кабыл алынган, азыр мөөнөт аяктап бараткан генералдык планда жазылган кайсыл бир кадамдар акыркы 2-3 жылда гана ишке аша баштады деп айтсак туура болот турбайбы? Себеби дегенде өзүңүз билесиз, шаар деген макам бул жагымдуу шарттары бар кала болуш керек. Анын ичинде Ордо кала болуп аткандан кийин борбордун нак баягы статусуна жооп бергендей жагымдуу ар бир шаар тургунуна, калаанын мейманына бүт инфраструктура жактан айтабызбы, бардык тараптан шарттары бар кала болуш керек деп атабыз. Ушул кадамга биз акыркы 2-3 жылда гана жетип отурабыз десек болобу? Эми бул ген план 2006 жылга кабыл алынганда буга чейин жол куруу, шаар куруу, көп кабаттуу куруу иштери болуп келген, бирок толук кандуу жүргөн эмес. Башаламан болуп келген деп айтсак болобу? Эми башаламан курулуш деп азыр эл арасында термин жүрөт, бирок эми өзүңүздөр жакшы билгендей, андай
жолго да өз учурунда жол берилип калган тилекке каршы. Бирок азыр комплекстүү иштер жүргүзүлүп жатат. Бирок мында кен планын алкаганда мисалы түштүк айланма жолу салынган, алды эле бул кен планда турган жол болчу, бул 2009-жылы салынган. Андан кийин деле андай курулуштар болгон, бирок акыркы жылдары мындай масштабтуу түрдө иштер жүрүп жатат да. Себеби кала башчысы Айбек Жунушалиев ушул BBC-ге 1 жыл мурун ушул темада маек берип жатып, ал Ататүрк паркында отуруп маек берген экен. Ал жерде курулбай турган жерлерге дагы бир нече үйлөр курулуп кетти. Абдан ушул сыяктуу мисалдар көп. Көп учурда баягы жашыруун аракеттер дагы буга чейин көп болду деген өңүттө жооп берген экен да. Туура, Ататүрк паркын өзүңүздөр жакшы билгендей, тилекке каршы өз учурунда жерликтер бөлүнүп берилип, анан курулуштар жүрүп кеткен. Бирок башкы кен планда ал деген көрсөтүлгөн эмес. эс алуу багытында парктык зона болуп турган. Бирок аны карабастан жанагыдай иштер жүргөн. Азамат Кадырович, эми 2050-жылга бекитилип аткан жаңы башкы генералдык план тууралуу кеп кыла турган болсок, бул эми жөнөкөй документ эмес, бул стратегиялык документ болуп атат. Өзүңүз айткандай, ал жерде канча машинага ылайыкташы керек, канча жаранга эмнелер болушу керек, баардыгы анын үстүнө азыркы санариптештирүүнүн заманында баардыгы так көрсөтүлүшү керек. Ал үчүн тыкыр аналитикалык изилдөө, мындайча айтканда стратегиялык изилдөө маанилүү да. Бул багытта Бишкектин жаңы башкы планын кимдер иштеп чыгып атат, кимдер катышып атат? Маалымат берип кетсем, жылдын башында Япониялык компания концепциясын, мындайча айтканда мастер план иштеп чыккан. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө илимий изилдөө институту перспективно градостроительство деп коет. Шаар курулуу атайын Санкт-Петербург шаарынын орусча айтканда научно-исследовательский институт перспективного градостроительства менен биз келишим түзүп, ал институт бүгүнкү күндө кен пландын иштеп жол үстүндө турат. Биз андан сырткары мынакей кен план bishkek.gov.kg деген сайт ачканбыз. Ал сайтта деген шаар тургундарын опрос жүргүзүп жатабыз. Аякта биринчи эки бөлүккө бөлүнгөн. Биринчиси бул жол түзүмдөрүнүн инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча, экинчи болсо шаардын ыңгайлуу шаар түзүү боюнча. Бул жакта деген эрече суроолор бар. Биздин учурдан колдонуп, биздин шаардыктарды чакырып кетет элем. Ушул сайтка кирип, өзүңүздөрдүн ой пикирлерди калтырып кетсеңер, сунуштарды берсеңер, ошон бул опросник сентябрь аягына чейин барып, андан кийин бул иш токтоп туруп, ошо түшкөн сунуштардын негизинде, ой пикирлердин негизинде кандай биз шаар кайсы багытта өнүкүшүрөкбүз, кайсы кемчиликтер бар, кандай муктаждык биздин жарандарга керек, кандай деген бул ушундай атайын суроолор түзүлүп, ошакта опрос жүрүп жатат. Андан кийин акыркы маалыматка ылайык, мына биз опросту баштаганбыз. 2700дөн ашык биздин шаардыктар опрос өтүптүр. Бирок бул тилек бул коомдук талкууга киреби, кирбейби? Коомдук талкууга кирбейт. Баштала элек коомдук талкуу баштала элек. Биз азыр ошо түшкөн опростордун багытын алып, андан кийин мынакей сентябрдын аягында опрос токтотуп, октябрь ичинде биз мынакей архивдер коомуна менен талкуу жүргүзүп, баарын ачык айкын Бишкек шаарынын мэриясы биз ачык айкын иштеп барып атабыз. Октябрдын аягында коомдук талкууга чыгарабыз. Мыйзамга ылайык 2 ай коомдук талкууда туруш керек. Коомдук талкууда түшкөн сын пикирлердин негизинде октябрдын аяктарында коомдук талкууга чыгарсак, декабрдын аяктарында мындайча айтканда коомдук угууларды өткөзөбүз. Коомдук угууларды өткөзгөндөн кийин коомдук угуунун түшкөн ой пикирлердин негизинде эске албасак эмне себептен эске алган жокпуз деп баарын далилдеп туруп, андан кийин биз министрлик кабинетине бекитүүгө киргизебиз. Бул 2026-жылдын январь айына барып кабыл алынып калат турбайбы демек? Биз декабрь айында аяктарында бекитүүгө киргизсек, кабыл алышы өзүнүн эрежеси бар, өзүнүн процедурасы бар. Алда биртке убакыт талап калышы мүмкүн болуп калат. Сиз айткандай декабрдын аягы, январь ошонун ичинде биз аракет көрүп атабыз. Бүт толукканда ушул башкы кен планыбызды бекитип ишке берүү боюнча. Ал эми сиз айткан жана сурамжылоолор буга чейин ушул социалдык транспорттук өңүттөгү багыттагы сурамжылоолор расмий сайт genplan.bishkek.com деген bishkek.genplan
геймплан Bishkek@chekit.com gov.com. ошол жака келген сурамжылоолордун негизинде айтып атасыз. Тактоо иреттин Азамат Кадырович, сиз жогоруда жапониялык компания ушул документти иштеп чыгууга башатта көмөк берди деп атасыз. Ал ошондо мастер классын иштеп чыгып атат. Ал эми Орусиялык баягы илимий изилдөө жана долбоорлоо борбору мындайча айтканда чечимдерди. Мындайча айтканда мынакей геймпланда бул бир гана жанагы схема эмес, биякта деген илимий да подход керек. Биякта мынакей илимий жакка келгенде уже бияктан уже биз Санкт-Петербургдагы институт менен иш алып барып, аларга толук кандуу материалдардын негизинде алар өзүлөрүнүн геймпланда жана 2050-жылга чейин кайсы багытта шаар өнүгөт, кандай илимий жактан болжомол менен канча элдин саны болот, канча унаа болот, канча дебейт, ошонун баарын илимий жактан канча суу керек болот, канча жылуулук керек болот, канча бүт ошонун баарын изилдеп туруп, анан бул документке баары камтылат. Ошонун негизинде анан шаар өнүгөт. Бул жерге жол салынат, бул жерге социалдык объект салынат, бул жерге парк болот, бул жерге промышленный зона болот, бияк жашоо турак жай зонасы болот деп, бияк болсо мисалы инженердик жана бияка станция куруш керек, бияка ошонун бүт ошонун баарын көргөзүп берет. Бул ошого жараша мисалы 2050-жылга чейин кандай саны, канча мектеп керек, канча бала бакча керек, канча больница керек, ошонун баарын көргөзүп беришет. Албетте Бишкектин калкынын саны болуп көрбөгөндөй өсүү темпинде, ага жараша биз мына аянттагы кеңейди деп атабыз, шаардын аймактык территориалдык реформанын негизинде. Ага жараша ошол толук билим берүү жагынан алабызбы, башка социалдык маселелерде, ошол эле медициналык мекемелер менен, ошол эле бала бакча жана башка маданий мекемелер менен камсыздоо жагынан эске алганда баардык толук муктаждыкты жабышыбыз керек деген приоритет турат. Бирок негизги шаардыктар үчүн кызыгууну жаратышы мүмкүн ушул алдыдагы чейрек кылымда Бишкектин башкы планында шаар катары балким тигиненби, балким башка өңүттөнбү өзгөрүү, өсүү, анан мындай бир жаңырууну алып келе турган дагы эмнелерди негизги балким бир 3-4 нерсени атап бересиз, эмнелерди айтсак болот? Албетте жаңыруулар болот, өзгөрүүлөр болот. Бирок мынакей сөзүнүн башында айтып кеттим, биз буюрса октябрдын аягында мынакей сайтка илебиз, коомдук талкуу, шаарлыктар, шаардын коноктору, активдүү жарандарыбыз таанышып, ошол жерге уже таанышканга ошол жерде бүт маалымат болот. Мындайча айтканда бирге күтүп туралы. Эми өзүңүз айткандай, коомдук талкуунун өзүнүн мыйзамы чын эми ушундай, бул жерге шаардыктар активдүү катышышы керек. Азыр кала бийлиги да ал нерсени сиздер активдүү буйруса катышат деп күтүп атасыздар, себеби шаардыктар дагы азыр абдан ушул өзүнүн пикирин, сунушун бергенге абдан далалат болуп турушат. Бирок ошол эле учурда ушул башкы план, стратегиялык документтерди изилдеп чыгуу боюнча, анан ишке ашыруу боюнча алып карап көрө турган болсок, көп учурда буга чейинки жылдарда айтып атам, көп суроолор күмөн жаратып, кээ бир сунуштар эске алынбай, мындай купуялуулук артында дагы болуп келген жагдайлар бар экен. Бул стратегиялык документ болгондон кийин ушул нерсе болуп атабы же бул жолу сиз өзүңүз атагандай азыр биз ачык айкындуулук менен баардыгына каалгабызды кенен ачып иштеп атабыз деп атасыз, бул стереотиптер жокко чыгабы? Эми бул башкы стратегиялык документ болгонуна байланыштуу 2006-жылга алып атканда бул деген жанагы сиз айткандай гриф секретно деген турган. Бирок бул эмнеге маанилүү? Анан элдин кайрылуусунун негизинде үстүңкү картинкасын ачып элге доступка берген. Бул азыр болсо мына элдин баары мынакей ошондон келип чыккан сын пикирлер жаратат. Бул деген өзгөртүп бирок андай эч кандай өзгөрүү болгон эмес. Мен жана айтып кеттим, мисалы жолдордун өнүгүү боюнча бул Союз учурунда эле Фрунзе шаарында эле камтылган шаар жолдордун өнүгүшү боюнча. Бирок бул деген ачык айкын көргөзүлбөй келген. Азыр болсо биз деген мынакей бул стратегиялык документ болгондон баштап коопсуздук маселеси да бар. Мисалы бир инженердик өнүгүү жагын бул албетте коопсуздук маселеге ылайык бул ачык айкынга чыкпайт. Ал деген бул деген биринчиден элдин коопсуздугу, мамлекеттин коопсуздугу. Жанагы элге ачык айкын мынакей кай жерге эмне салынышы керек, кай жери кандай болушу керек. Мисалы азыр кызык талкуу жүрүп жаткан бул кызыл линиялар болот, кызыл сызыктар боюнча болот. Кызыл сызыктар бүгүнкү күндө азыркы геймпланда бул турат, секретте турат. Биз азыр
сунуштарыбызды беребиз. Ошол элге дагы ачык айкын шаардыктарга билгендей болуп. Бул эл дүрбөлөңгө түшпөшү үчүн Да, эл уялуулукта турабы? Бул деген эми тупуялыкта өз учурунда коюлган. Азыр мынакей башкы генпландын мөөнөтү өтүп жатат. Биз жаңы генпланга киргенде мынакей элге мыйзамга ылайык кайсысы мүмкүн болсо баарын ачык айкын чыгарып беребиз. Биз ошон үчүн мынакей суроо жарымжалларды жүргүзүп жатабыз. Орусча айтканда опросникти, сын пикирлерди күтүп жатабыз. Атайын сайт ачтык, мынакей элден сунуштарды күтүп жатабыз. Мынакей октябрь айында архив тууралуу коомго талкууга чыгарып, алардын да сын пикирин угуп, ойлорун угуп, анан ошонун баарын эске алып туруп, андан кийин уже октябрдын аягында коомдук талкууга чыгаралы деп атабыз. Биз муну бекинип, жашырбай эле ачык айкын бүт шаардыктарга айтып жатабыз. Алардын ой пикирлерин сурап жатабыз. Биз деген мынакей ошолордун баарын эске алып туруп, анан октябрда уже элге коомдук талкууга чыгарам деп ишти жүргүзүп жатабыз да. Албетте өзгөрүүлөр болот, албетте жаңы сунуштар болот, жаңы өнүгүүлөрдүн бүт азыркы замандын талабына ылайык биринчи биз шаардын ачыкында ыңгайлуу шаардыктар үчүн, эл үчүн шаар түзүүнү башкысы жагымдуу шарттары бар, жагымдуу шарттары бар. Азамат Кадырович, биздин баш кала борбор мындай кеңейип, узундугунан, кеңдигинен гана өсө бербестен, өзүңүз айткандай, чыныгы шаар, мегаполис же болбосо ушундай болушу үчүн бийик имараттарда салынышы керек деп атабыз. Азыр эми Бишкекте көрүп атабыз, көп кабаттуу үйлөрдөн тарта бизнес мекемелерге чейин ушул 20-25 кабаттык кеминде, балким мындан дагы болушу мүмкүн. Жакынкы келечекте бир 48-50 кабатка чейин барат деп атат. Бирок ошол эле учурда шаардыктардын арасында бир эки анжы ой жүрөт. Бишкек канчалык ушул 25 кабаттан жогору болгон архитектуралык жактан алганда бул канчалык кооптуу же коопсуз деген маселе көтөрө алабы деген? Туура, мындай ар кайсы ой пикирлер жүрөт. Дүйнө жүзү өнүгүп атат. Мынакей бүт шаарлардын, Бишкек окшогон шаарлар да бар. Мисалы үчүн биз Япония компанияны токтолуп кеткен себебибиз бул Япониянын өнүгүшүн баарыбыз жакшы билебиз. Алда кандай кооптуу жерде жашашканыбызды баарыбыз билебиз. Эми шаар өнүкүш керек, астыга жылыш керекпиз. Бирок биринчиден элдин коопсуздугун сакташ керекпиз. Биринчи багытта, биринчиде бул коопсуздук маселеси турат. Анан загымбат технологияларды колдонуу менен жаңы технологиялардын негизинде заманбап имараттар дагы салыныш керек шаарда. Стратегиялык документ же болбосо Бишкек шаарынын башкы генералдык планы ушул 2050 жылга чейин, мындайча айтканда 25 жылга мөөнөткө белгиленип атат да. Бирок ошол стратегиялык документте мындай бардыгын дароо ашырып коюу мүмкүн эмес да. Ошон үчүн 25 жыл деп алынып атат. 25 жыл деп алынып атат, туура. Этап менен ишке аша турган жагдайлар бар. 5 жылдык, 10 жылдык мөөнөттө ишке ашыра турган жагдайлар бар. Бирок тез арада ушул башкы план кабыл алынгандан кийин шашылыш түрдө дебейли, себеби шашылыш бүткөн иш кандай болот экенин биз баарыбыз билебиз. Мындай мүмкүн болушунча алдыдагы 5 жылда дейбизби, кыска мөөнөттө мындай ишке ашыра турган сиз мэрдин орун басары катары балким кайсыл жагдайларды белгилейсиз? Эми биз өзүбүздүн Бишкек шаарынын мэриясы пландарыбыз бар. Пландарыбызды ишке ашырып атабыз, ишке ашырабыз. Бул шаардыктар үчүн ыңгайлуу шарты бар шаар куруу боюнча. Генпланда 5 жыл сайын актуализация жүргүзүлүп, өзгөртүүгө мыйзам жол берет. Замандын талабына ылайык. Демек иш жүрүп аткан процессе көрөсүздөр кайсы жерде өзгөртүш керек, кандай толуктоонун киргизиш керек. Туура, бирок биз акыркы жылдары мынакей жол инфраструктура түзүүмүн жакшыртууга жумуштар жүргүзүп атабыз. Мынакей дарыяларыбызды тазалап, алардын нугун чыгарып, мынакей мындайча орусча айтканда променаддарды куруу максатын жүргүзүп атабыз. Парк скверлерди куруп атабыз. Ушул багытта иш алып барабыз. Азамат Кадырович, программаны жыйынтыктап жатып, Оолу шаар тургуну катары жана ошондой эле ушул шаардын иши, шаардын мындайча айтканда агымы менен кайнап жаткан бир жараны катары дагы мен күбө болуп жатып, бишкектиктердин эми өзүңүз дагы эртең мененкисин дагы Бишкекти кыдырып мэр менен чогуу көп баягы сурамжылоо жүргүзүп күбө болосуздар, кечкисин чыгып каласыздар көчө аралап дегендей. Ушул бишкектиктерде азыр эки орчундуу маселе болуп атат. Эми ошол нерсеге дароо келүү мүмкүн эмес.
Бирок бул транспорттук көйгөй маселеси, албетте өзүңүз айтып атасыз, жолдор 4-төн 6 тилкеге чейин кеңейип атат деп, ага жараша жаңы мына электробустар келип атат, транспорттор келип атат. Бирок кайра эле болуп көрбөгөндөй, мындай расмий түрдө 1 миллион 200 миң деп алганыбыз менен бир 2 миллион кеминде азыр жашап аткандай туюлат да Бишкекте. Анын үстүнө чүйдүн өзүңүз билесиз, бул жагынан күн сайын Бишкекке келип кетип иштеген жарандарыбыз абдан көп. Анан экинчи эле маселе ушул жашыл инфраструктура кандай болуп өнүгөт. Биз Бишкектин жашыл шаар Фрунзе кезиндеги макамын кайтарып келе алабызбы деген. Жаңы планда ушул нерселер канчалык эске алынды? Жаңы планда жол инфраструктуризм өнүктүрүү бөлүгү каралган. Албетте кандай жолдор салынышы керек, кандай развязкалар болушу керек, кандай көпүрлөр болушу керек, анын баары көргөзүлөт. Андан сырткары бул зеленый зоналарды өнүктүрүү жагында кандай парктар, кай жерге парк болушу керек, кандай салынышы керек. Мынакей биз мэрия, Ишке шаар мэриясы тарабынан мынакей жашыл зоналарды өнүктүрүү боюнча мынакей иштерди жүргүзүп атабыз. Мынакей питомниктерибизди жакшыртып, кайра оңдоп түзөп жатабыз. Мынакей жакынкы арада эле мынакей экосовет өткөзгөнбүз, бүт тиешелүү экологдорду чакырып, журналисттерди чакырып, бүт кызыгы бар адамдарды чакырып, биз кандай багытта иш алып баратабыз, баарын ачык айкын иш алып барганга даярбыз. Жана ушул багытта иш алып улантабыз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мэриянын командасына жана ушул 2050 жылга белгиленип жаткан Бишкек шаарынын жаңы башкы планы жана андагы документте көрсөтүлгөн бардык жагдайлар биз толук ишке ашат деп ойлойбуз. Анткени азыр мезгил өзү ушундай болуп атат. Сөздөн ишке өтүп, ошол кагазда эле калып кетти деп бербестен, себеби эл баарына күбө болуп турат, заман өзү бир орунда турбай ыкчам өнүгүп атат. Ушул жактан баягы артта калбай тез арада ишке ашыруу дагы негизги маселе болуп турат. Андыктан бар болуңуз, амандыкта жолугалы. Кийинки эфирлерде урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эске салалы, Бишкек шаарынын мэринин ордун басары Азамат Кадыров баш калаабыздын жаңы башкы планы боюнча бизге маалымат берди. Саламатта туруңуздар. Казалось бы, обычные телефонные звонки или вызовы в мессенджерах, которые стали основными каналами повседневной связи с близкими, коллегами и миром. Но именно эти каналы используют финансовые мошенники, чтобы завладеть вашими деньгами. Здесь вы получите полную инструкцию о том, как не стать жертвой мошенников и вовремя определить их. Мы не советуем полностью игнорировать звонки с незнакомых телефонных номеров или в мессенджерах, но есть определенные признаки того, что вам звонят мошенники. В каких случаях не рекомендуется отвечать на телефонный звонок? Если вам позвонили с иностранного номера, если номер слишком короткий, из 3 или 4 цифр, не перезванивайте на пропущенные звонки с неизвестных номеров. Злоумышленники проверяют, используется ли номер. Проверяйте подлинность номеров организации на официальных сайтах. Финансовые схемы мошенников постоянно обновляются. С развитием интернет-технологий изменяются методы выманивания денег у граждан. Уже известны случаи, когда телефонные мошенники выдают себя за родственников, якобы попавших в беду, или представляются сотрудниками Нацбанка и коммерческих банков. Однако теперь они также ищут жертв в объявлениях по купле-продаже или оказании услуг. Представившись продавцом услуг или товаров, они